Medical Amir заманбап жабдуулар менен жабдылган медициналык борбор. Биздин борбордон сизге керектүү дарыгерлердин баарын таба аласыздар. Ар кандай ооруларга карата анализ тапшырып, дарылансаңыз болот. Бизде үй бүлөлүк дарыгер, хирург, гинеколог, проктолог, травматолог, невролог, стоматолог, педиатр, терапевт, пластикалык хирург, флеболог, уролог, дерматолог, аллерголог, лор, ошондой эле клиникада геморрой, сүннөткө отургузуу, паховая грыжа жана пластикалык операциялар жасалат. Бала күтүп жаткан энелерди көзөмөлгө алабыз. Бүт ооруларга жана кош бойлуулук боюнча УЗИ өтө аласыздар. Биздин дарек метро Мариино, Новочеркасский бульвар 51. Метродон болгону 2 минуталык жол. Байланыш телефондору +7 905 752 42 84. +7 967 108 40 84. Ооруга асыл мекендеш. Орусияда Вайлперстин кампасында рейд жүрүп, 21 мигрант кармалды. Миграция кызматтын жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери Москва районунун Электростал шаарында Вайлперст кампасында жумушчуларынын документтерин текшерип жатышат. Электросталдагы Вайлперст кампасында миграция кызматтын жана укук коргоо органдарынын ишинин алкагында аткаруучулардын документтери текшерилүүдө деп билдирди базардан. База Телеграм каналы билдиргендей, кызматкерлердин паспорттары, миграциялык карталары, жашоого уруксаты, убактылуу жашоого уруксаты жана аскердик билеттери текшерилет. 21 адам кармалган. Маштын маалыматы боюнча 5000дей кызматкери текшерилген. Булак Серепкежи. Крокустагы кандуу окуяда 1000ден ашуун кишини сыртка чыгарганын айткан белек окуя тууралуу айтып берди. 22 мартта Орусиядагы Крокус Сити холдогу кандуу окуяга катышып, окуя тууралуу айтып берип жаткан белек аттуу өспүрүмдүн видеосу тарады. Ал жүздөгөн адамдардын өмүрүн сактап калган ислам менен 5-6 жылдан бери тааныш дос экенин айтты. Мен 22 мартта жумушка келдим. Саат 20:00 чамасында атышуунун үнүн уктум. Эмне болуп жатканын башында түшүнгөн жокмун. Мен адамдарга акырын сүйлөсөм, эч ким уккан жок. Анан кыйкырууга туура келди. Гардеробто 1500дөй кишини эшикке чыгарып, акырында өзүм чыктым, деди ал. Булак Серепкежи. Өлүмдү суранышат. Крокуста теракт уюштургандарды кандай жаза күтүп турганы айтылды. Москванын четиндеги Крокус Сити холдо теракт уюштурууга шектелип кармалгандарды сот күнөөлүү деп тапса, аларды кармоонун өтө оор шарттары күтөт. Бул тууралуу кечээ 27 мартта Москванын коомдук байкоочу комиссиясынын жоопту катчысы Алексей Мельников РИА Новостиге билдирген. Террордук акт жасагандарды эч кандай жакшылык күтпөйт, өмүрүнүн акырына чейин табыт аталган жерде болушат. Бул 4-6 чарчы метр камера. Бул камерада алар колдору артка болуп, ийилген абалда гана кыймылдай алышат. Алар бири-бири менен байланыша алышпайт. Жана дагы жакындарын, балдарын экинчи көрбөйт, деген ал. Укук коргоочу өмүр бою эркинен ажыратылган адамдардын психикасы үчүн өтө оор шарттар бар экенин түшүндүрдү. Ал ошондой эле бул жазанын ордуна абактагылардын көбү тез өлүмдү суранышарын кошумчалаган. Булак Суперкежи. Путин Россия орустары үчүн деген түшүнүк түйшөлтөт. Россиянын президенти Владимир Путин Россия орустары үчүн деген уранды укканда анда түйшөлүү сезими болорун айтканын РИА Новости жазды. Россия орустары үчүн деген жарма патриотторду укканда, эми андай кишилер ар бир жерде коомдо бар эмеспи? Менде түйшөлүү пайда болот. Себеби биздин мамлекетте 190дон ашуун этнос жашайт. Кээ бир улуттардын саны миллиондоп саналат. Ушундай деструктивдүү ойлорду ишке ашыра баштаганда эле өлкөнү талкалайбыз. Бул жерде орус эли эле жабыркайт. Өтө улуттуу караш керек. Сөөмөй кезеп, тилим бар деп сүйлөй берүүгө болбойт. Ойлонуп сүйлөш керек. Россия дегенде биздин мейкини кенен мекенибизди ойлонушубуз зарыл, деген Путин. Мамлекеттин башчысы бардыгын Россиядагы улуттар жана диндер аралык дүйнөгө этияттык менен мамиле кылууга чакырды. Булак Спутник Кежи.
Саатына 140 чакырым. Крокустагы терактта шектүүлөрдүн качышынын чоо жайы белгилүү болду. Москвадагы Крокус Сити холдо теракт уюштурууга шектүүлөр унааны 140 чакырым ылдамдыкта айдап, Украинаны көздөй качышкан. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги жазды. Москва облусунун Наро-Фоминск районундагы Башкин айылынын аймагындагы М3 шоссесинде жол камерасы тарабынан ак түстөгү Renault унасы аныкталган. Террорчулардын унаасынын ылдамдыгы 22 мартта Москва убактысы боюнча саат 21:08 141 км/саат болгон деп айтылат билдирүүдө. Трассанын бул бөлүгүндө жеңил унаалар үчүн уруксат берилген ылдамдык 90 км/саат менен чектелген. Ошондой эле террорчулар отурган делген ак түстөгү Renault унасы Украина менен чек арага бараткан жолдо кеминде 6 жолу жол эрежесин бузганы белгилүү болду. Булак супер кежи. Эки бир туугандын талашынан улам. Кочкор Атадагы жаңжал эмнеден улам башталганы белгилүү болду. Кочкор Атада базардагы жаңжал эки бир туугандын талашынан улам келип чыккан. Бул тууралуу бүгүн 28 мартта Супер кежи порталына Жалал Абад облустук милициясынан билдирди. Маалыматка караганда бир туугандар базарды талашып жаткан. Алардын бири жеке күзөт кызматын жалдап, базардын ээси келгенге чейин эч кимди киргизбей турууну тапшырган. Аларда базардагы контейнердин ээлери базарга кирмекчи болуп чыр чыгарышкан. Милиция буга чейин жаңжал учурунда 6 жаран жеке күзөт кызматынын кызматкерлерин таш таяктар менен сабоого алганын, алардын бири чара көрүүнү өтүнүп, арыз жазганын маалымдаган. Ал эми коомчулукта резонанс жараткан видео суракка келбей жүргөн шектүүлөрдүн бирин кармоо учурунда тартылган. Булак Супер кежи.